Ассаламу алейкум, жамаат. ДТП боюнча финал. 5 августта аварияга попал болгондон соң красныйга өтүп кетип, күнүнүн бардыгы менде. Сары жанып турган кезде жолду өтүп кетем деген ой менен резкий торможениеден качып, ушул окуяга попал болуп жаткан кез. Авария болгондон баштап эртеси күндөн эсептеп келгенде толук 1 жума болуптур. 1 жуманын ичинде следствие болду, экспертиза болду, машинаны штрафстайкадан чыгарып, и бүгүн понедельник күнү страховой компанияга барган күн. Страховойго барган күн бул чечимдүү күн деп эсептелет. Себеп дегенде страховойдо бүт барын карап туруп, сенин кийинки кадамдарыңды жана кийинки көркөмдөп айтканда сенин картинаңды белгилеп кое турган мал экен. Кызылдан өтүп кеткен үчүн Каскадагы, Асагадагы эч кандай жардам бербейт экен. Себеп дегенде Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча алкоголдук, наркотикалык жана кызылдан өтүп кеткен нарушениялар страховой менен каралбайт экен. Хоть Асага, хоть Каска. Ошого байланыштуу бүт каражаттардын бардыгы мойнума илинген кез. Страховканын ичиндеги адамдар айтты, где-то бир 300 миңге жакын болуш керек деп. Себеп дегенде мотоциклдын запчастары аябай кымбат экен, а мен өзүм айдап жүргөн машинанын запчастары 50-60 миң тегеринде бүтөт. Жазылган нерсе экен. Ошибка өзүндө, эч кимде эмес. Шашып өтөм дедим. Каяка шашканымды өзүм билбейм, бирок уже аны ойлонуп, ага сөз тартып отурган мал туура келбей калат. Себеп дегенде уже кеч. Ошентип күздү 300 миң карыз менен тосуп алдым. Ассаламу алейкум, жамаат. 5 август күнү ДТПга бап болуп калдым. Светофордун жай карап кетип атканда, сарысы жанып атканда, оюмда жетише алам деп красныйга өтүп кеткен соң, тормозду тез басам деген ой менен өтүп кеткен кезинде астыма бир мотоцикл чыгып, ошонун жолун тороп, ага аварийный ситуацияны пайда кылып, аварияга бап болуп калдым. Ошонун эле жанында скорый кетип аткан болчу экен. Анан кийин ошол киши. Эгерде мен ошол жерде 2 секундка кийинчерээк айдаганымда, бул жерде уже жанагы мотоцикл жашоосуна аябай оор жана может быть коштошуу убактысына келип калышы мүмкүн болчу. Кудайга шүгүр. Эч ким өлгөн жок, эч ким жертва болгон жок, происшествие катуу болгон жок, аябай катуу авария болгон жок. Болгону гана страховой бир гана Касканы эсептебей койду. Бирок Кудайга шүгүр. Кулу ботум бар, денсаулык жакшы. Буйруса бул карыстан, бул кетирген катаналардын ушул бойдон жаман бойдон кетсин деп, жакшы сонун силердин каалооңор менен, силердин поддержкаңар менен жашоону улантабыз. Эң башкысы бардыгы аман, денсаулыгы чын, эч ким болгон жок, ооруган жок, жана эң башкысы эч ким кырпастап бул дүйнөдөн коштошконго аракет кылган жок. Ошон үчүн туугандар, мен чын жүрөктөн Кудайга шүгүр айтам. Себеп дегенде ушундай катуу кырсыктан Кудайым өзү сактады. Мен өзүм шашканымды мойнума алып, bundan кийин буйруса сары светофорго мигативген болсо токтоп, жашылды токтоп күтүп эле андан кийин жумушумду улантам. Буйруса туугандар, буйруса достор, барыңыздарга чоң рахмат. Ушинтип бул ДТПнын бөлүгү бүттү. Ушинтип аягына келип жеттик.
Баарыңыздарга чоң рахмат колдоп коштоп турганыңыздарга. Мен ойлоймун дальше дагы сиздер колдоп коштоп турасыздар. Жакшы сөзүңүздөр мага аябай жакшы энергия алып берет. Ошон үчүн баарыңыздарга туугандар чоң рахмат. Жана ушул бөлүккө чейин чогуу болуп, чогуу эмне болуп атат деп чалып сурагандар да көп болду. Баарыңыздарга чоң рахмат.